Ассаламу алейкум. Амансыздар урматтуу мекендештер. Менин жаңы Нурсултан Турузбеков ТВ каналыма катталыңыздар. Буюрса ушул канал аркылуу кыргыз спортундагы жаңылыктарды сиздерге жеткирип турууга аракет жасайбыз. Ал эми бул жолку чыгарылышта 2-10 октябрда Осло шаарында өтө турган спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионатына катыша турган айымдар күрөшү боюнча Кыргызстан курама командасынын курамы менен тааныштырабыз. Алдыда бул боюнча кененирээк ага чейин каналга жазылып, видеого лайк басып туруңуздар. Октябрь айынын башында Норвегиянын баш каласы Осло шаарында спорттук күрөш боюнча дүйнө чемпионат өтөт. Негизинен Олимпиада болгон жылдары олимпиадалык эмес салмактарда гана дүйнө чемпионаты өтүп келчү. Бирок былтыр биринчилик өтпөй калгандыгына байланыштуу бириккен күрөш биримдиги бардык салмактарда дүйнө мыктыларын аныктоого бел байлап турган чагы. Акыркы убакыттарда кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстан курама командасы мыкты жыйынтык көрсөтүп келе жатат. Ошондуктан бул жолку чыгарылышта дүйнө чемпионатына катыша турган балбан айымдарыбыз тууралуу айтууну чечтик. Курама команданын баш маштыруучусу Нурбек Изабеков бул жолу да 3 гана балбаныбызды мелдешке алып барат. 62 кг салмакта 2019 жылдагы дүйнө чемпиону, Олимпиада вице-чемпиону Айсулуу Тыныбекова катышса, 68 кг бөлүктө Азия чемпиону, Олимпиада оюндарынын коло медаль ээси Мээрим Жуманазарова өлкө намысын коргойт. Ал эми 76 кг салмак бөлүгүндө Айпери Медет кызы күрөш өткөрөт. Токио олимпиадасынан кайтып келгенине көп өтпөсө да, балбан кыздарыбыз кайрадан кызуу даярдыкты баштап, Ослого камыгып турган чагы. Бул жолку биринчиликте Айсулуу Тыныбекованын титулун коргоо мүмкүнчүлүгү чоң. Себеби башкы каршылаштар болуп эсептелинген Юкака Кавай менен Тайбей Юсейин чемпионатка катышпайт. Бирок Япония жана Болгариядан башка балбандардын келери күтүлүүдө. Негизинен Айсулууда чемпион болуу мүмкүнчүлүгү чоң. Анткени менен олимпиададан кийинки тынуугудан кийин өзүнүн оптималдуу формасына кайтып келе алдыбы? Бул чоң суроо. Ал эми Мээрим Жуманазарова жана Айпери Медет кызынын күчтүү делинген ата-анаштарынын баары Ослого келет деп кабарланууда. 62 кг салмактагы балбандар арасындагы күрөштөр 4 октябрь күнү орун алса, 76 кг салмактагылар 5 октябрда, ал эми 68 кг бөлүгүндөгү күрөш 6 октябрь күнү өтөт. Урматтуу достор, Нурсултан Турузбеков ТВ каналыбыздын ачылганына аз эле убакыт болду. Буюрса ушул жакта кыргыз спортуна тиешелүү, маанилүү жаңылыктарды айтып турууга аракет кылабыз. Андыктан каналга жазылып, видеого лайк баса кетиңиздер. Ал эми балбандарыбызга ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса грек-рим жана эркин күрөшү боюнча дагы дүйнө чемпионатына катыша турган балбандарыбыздын тизмесин алдыда жарыялайбыз. Ал эми биз кийинки берүүлөргө чейин коштошобуз, сак саламатта болуңуздар.